Innelhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuhu. Өткөнкү темабыздын аягына чыгып калганбыз. Болгону Hazreti Umar radıyallahu anh'un keremet bir okuyası var dagы. Hazreti Umar radıyallahu anh'un basып өткөн жолу динди жайылтуудагы эмгеги эбеге сая чоң болгон билесиздер. Ар бир сахабанын да орду бар, бирок Hazreti Umar radıyallahu anh'унуку өтө бир жыйынтыктуу, жемиштүү кызматтарды аткарып кеткендигин өмүр баянынан, басып өткөн жолдорунан байкоого болот экен. Анан ар бир айткан сөздөрү билесиздер, логикабызга дагы, акылыбызга да сыйып, шарият эрежелерине да дал келген. Ушунчалык стратег, мыкты, даанакер, көрарман, акылман, даанышман, мыкты инсан болгон. Айтып атпай, iyyakum wal gadara деп. Алданып калуудан сактангыла, кайра-кайра алдана бербегиле. Анан салаваттуулукту үйрөткөн. Каерде кантип отуруш керек, кантип сүйлөш керек, эмне кылыш керек, аял кишилердин орду кандай болуш керек, эркек кишилердин орду кандай болуш керек, бала чакага кандай көңүл буруш керек, бардыгын кынап өз орду менен иреттеп кеткен инсан. Себеби пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деп айткан? Менин жана менден кийинки хулафай рошидин 4 халифтин 4 сахабамдын сөзүн бекем кармагыла. Биринчиси мына өзүн айтып атпайбы? Менин жана менден кийинки хулафай рошидин 4 халиф деген. Алар кимдер? Абу Бакр радıyallahu anhu, Умар радıyallahu anhu, Hazreti Osman radıyallahu anhu, Hazreti Ali radıyallahu anhu. Мына ушулардын сөздөрүн өтө бекем кармагыла деп Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айткан. Хаража Умар ятаассасу лейлан лiyatafaqqada ahvala ra'iyatihi. Күндөрдүн биринде Hazreti Umar radıyallahu anhu түнкү кезүүнү улантып калат. Түнкү, күндүзү го белгилүү, сөзсүз түрдө карайт. Түндөсү да атайын рейд деп коет го, мүмкүн издеп чыгуу, иликтеп чыгуу. Не болуп атат, ким кандай жашап атат, ким зулум чегип атат, ким зулум чеккен жок деп ушуларды атайын кыдырып карап чыгайын деп, анан карап кетип атып, фаважада наран ошентип бир оттун күйүп атканын көрүп калат. Баягы аллайлил барид, баягы түн мустак, түн аябай мустак. Анан бирок от күйүп аткан болот. Анан факал или Абдурахман ибн Ауф, Абдурахман Ауфка мындай дейт. Линара ма балу ахли хази дар аллати биха нар. Түндөсү эл уктап жатканда күйүп аткан, от күйүп аткан корожай үй-жай бул кандай үй болду экен? Барып карап келеличи дейт. Бул убакытта элдин баары уктап жаткан болуш керек эле. Деп Абдурахман ибн Ауфты эмне кылат? Жанына шерик кылып алып жөнөйт. Фамаша иля тари ван насу ниямун. Ошентип баягы айылдарды кыдырып атат да, чакан-чакан айылдарды. Баягы алыстан көрүнгөн үй, от күйүп турган бир үйдү көргөн да. Ошол үй жака басып барып, жана корожайдын жанына келет. Кирип барса, ошол аймакта жашаган адамдардын баары уктап аткан болот. Ниям дейт, ниям деген уктап аткан болот. Ana favajada amama an-nari imra'atan wa hawlaha atfalun yabkuna wa 'ala an-nari jazwatun tuharrikuha al-ummu kullama zada buka'ul atfal. Анан оттун жанында бир аял жүргөн болот. Аялдын айланасында ыйлап ызы чуга түшкөн кичинекей балдар болот. Кичинекей балдар. Анан алар ыйлаганы күчөгөн сайын от бар, оттун үстүндө казан сыяктуу бир идиш болот. Отко тамак бышыра турган. Ошо казан сыяктуу идишке баягы аял бирдемкелерди кыймылдатып, азыр токтоп тургулатып эле бирдекени кыймылдатып, от жагып эле анын ичин кылдыратып эле бирдеке кылып аткан болот. Анан Hazreti Umar radıyallahu anhu мындай карапайым жөнөкөй адамдын кийимин кийип алат. Баягы падышанын кийими эмес, өзүнүн жөнөкөй эл катары кийинген кийим менен бараттагы анан сурайт Hazreti Umar radıyallahu anhu. Fasa'alaha Umar wa qala laha
Ма хадаллади алан нар я аматаллах. Ey Құда, Алланың пендесі, мұны оттың үстінде емне қойдым, жана емне бішіріп атасың дейді. Десе, фақалат лаху қидрун бихи حصى وماء أضعه على النار حتى أخطأ الصبي فينام فسأله عمر مما تشكين. Ал аял жооп берип атат. Бул оттун үстүндө казанды койгон. Казандын ичинде жөн эле карандай суу. Карандай суунун ичине майда чүйдө таштарды салып койгон. Ошону мен жөн эле кылдыратып атам дейт. Балдарым ойлонуш керек. Азыр апабыз тамак бышырып атат деп. Улам ыйлаган сайын ушинтип кылдыратып коём. Анан кийин уйкусу келген малда уктап калар деген үмүт менен эптеп алаксытып атам дейт. Башка эчтеке деле жок. Анан Азирет Умар радияллаху айтат, эмнеге арызданган жоксуң анда дейт. Эмне үчүн падышаңа арызданган жоксуң? Десе, фақалат Алла фи Умар амирал муъминин. Момундардын башчысы падышасы болгон Умарга о дейт. Алла деген бар түрктөдө сонун сөз бар. Алла деп берет го бирдеке болсо. Жакшы атат экен да бул. Кудай деген сөз бар го бизде. Ойбо Кудай деп коет го бизде. Атаны го Кудай дегендей да. Кудай деген сөз бар. Атаны Кудай деген бизде ушундай сөздөр бар. Ошол сыяктуу сөз менен айтат дагы ла та'рифу. Карабайсызбы? Вахия ла та'рифу ман тухадису. Ал аял Умар радияллаху анху менен сүйлөшүп атканын бирок билбейт. Бирок ушинтип айтып атат. Аны менен каяктан сүйлөшмөк элем деп. Анан фасаалаху Умару ва ма занбу Умар. Умардын күнөөсү эмне дейт? Анда дейт. Фақалат лаху аяли амрана ва ягфилу анна. Эми анын иштери көп өтө. Иштери көп. Ошондуктан бизге көңүл бура албай калып атат. Бизге кайдыгер карап атканын себеби бизден да зарыл иштери көп. Болгон күнөөсү ошол эле дейт. Келип кабар албай койду анда эмес. Айтат, башка да жумуштары көп. Бизге көңүл бурганга убактысы жок. Чын эледен. Бүтүндөй мусулман өлкөлөрүн карап атса. Ва Умар ястамиу ли хадал калам ва янкатиу калбуху мин шиддати хадал калам. Ошентип Азирети Умар радияллаху анху жанагы сөздү укканда бир чети жылуу айтып атат, бир чети кайгылуу. Бизге ошондуктан кайдыгер карап атканын себеби ошол, убактысы жок деп атпайбы? Ошол сөзү каптыйып, жүрөгү үзүлүп кетет чыйт. Азирети Умар радияллаху анху жүрөгү токтоп калат чыйт. Токтоп калайын дейт. Дагы Азирети Умар радияллаху анху чыдай албай, азыр токтоп тургула деп туруп, фадахаба иля байтил мал, баягы мамлекеттик казыначыга барып, ал жерден бир 2-3 баштык un, май, анан асел, бал. Un, май, бал. 3 нерсени көтөрүп алып келет. Көтөрүп алып келип, вадахаба иля уммил ятама, жана жетимдердин энесине келет. Көрсө жанагы балдардын баары жетим балдар болот. Ата энеси бар балдар жакшы эми. Кээ бир үйлөрдө бар, атасы тири туруп балдар ачып отургандар бар. Эмне үчүн? Атасы май тамам болгондуктан, жатып ичер май тамам болгондуктан. Ошондон Кудай сактасын. Жатып ичер май таман эркек балдарды үйлөндүрбөй кое туруш керек. Ал намызына келсин, арына келсин, акылын жыйнасын. Бирөөнүн кызын алып ал эч качан эмне кылбаш керек? Корулбаш керек. Ошол учурда тескеринче болгондо бар. Эркек багчы колунан келишинче аракет кылып таап келет. Аялы жөндүү иштете албагандар да бар. Эки жагы бар да мындай, оң солу бар. Ошон үчүн аялдар сарамжалдуу болуш керек, эркек киши иштеп таап келиш керек. Болгону адалдан таап келиш керек. Ошентип жанагы айланасында жетим балдар бар. Иштейин десе балдар бар, иштебей жатайын десе балдар ачка калып атат. Ошентип Азирети Умар жаласа амаман нар, оттун алдына өзү кирип эле казандын башына. Өзү кирип эле унга жана сууну куюп туруп, кайнатып, ага унду салып, анан берки майын салып, ботко кылат да. Анан кийин балды өзүнчө салып берет. Ошентип жанагы балдарга унду, майды баарын аралаштырып, темеле сонун тамак жасап берет дагы. Ва ют'имул атфала мимма санаа.
өзі жасап берген тамақты жана жаш балдарға жедіреді. Ким? Hazreti Umar radıyallahu anh. Fa nazarat ummul yatama ilayhi. Bir malda yetimlerдің енесі жанағы Hazreti Umar radıyallahu anh'a munda қарайды. Қарап тұр, Валлахи баата Мухаммадан бил хаққи иннака ла аману бил хилафати мин Умара. Мен Құдайға иман келтірем, Мұхаммадты пайғамбар қылып жөнөткөн Алла Таалаға. Валлахи дотпай ғой. Мұхаммадты пайғамбар қылып жөнөткөн Алла Таалаға ант берем. Ла аману бил хилафати мин Умара. Умар радıyallahu анху бар ғой, Умар радıyallahu анху халифа болотпай ғой. Ошонун падышачылыгына караганда сенин ишмердүүлүгүң, камкордугуң ишенимдүүрөөк жана жакшыраак болду дейт. Hazreti Umar bizди карабай айтат дейт. Мындайча айтканда. Дегенде факала лаха Умар радıyallahu анху я аматаллах. Ошентсе да Hazreti Umar радıyallahu анху чыдап, токтоп өзүн кармап. Эй, Кудайдын пендеси, Алланын пендеси дейт. Чыдабай ушинтип айтып атат. Эй, аял деген жок. Эй, Алланын пендеси, пенде деген сөз бар го, пендечилик деген. Эй, Кудайдын пендеси. Иза канал году фати ила Умара. Эртең таң атсын Умарга баргын дейт. Дагы эле тааныган жок жана аял. Эртең таң артат го, таң арткандан Умарга баргын. Фасауфа укаллимуху бишаника. Сен Умарга келсең, мен ошо Умар менен мен сүйлөшөм дейт. Эртең сөз келген макулбу дейт. Мен сүйлөшөм Умар менен дейт. Умар өзү айтып атат болбосо. Сумман сарафа вахтаба вара сахратин юрaqibul atfal ya'kulun. Кийин ал сөз сүйлөшпөй, анан Hazreti Umar radıyallahu anhu жылат, жылгандан кийин аркасын кылчайып карайт. Кылчайып караса, жана жаш балдар тапырап, тупурап, тиммеле жыргап жеп аткан болот. Ошон үчүн таба эмес тоба, таба эмес тоба. Анын бетин Кудай Таала алыс кылсын, нары кылсын. Бирок кимдир бирөөлөрдүн эми жашоо деген ар кандай да, атасы эрте өтүп кетет, башка болот, ал болот. Өлүм периштеси эсептешип отурбайт экен, биз менен кеңешпейт экен. Каалаган маалда мөөнөт бүткөн болсо, ырыскысы түгөнгөн болсо, ажалы бүткөн болсо, алып кете берет экен. Ошондойлорго баягы катуу тийип калбасын деген мааниде айтып атабыз. Бирок көбүнчө аталар өтүп кеткенде балдар жетим кала турган болсо, эч качан ирети менен тамак жебейт экен. Оозун толтуруп шашып жемей болуп калат экен. Чайнабай жута турган балдар болуп калат экен. Дагы ошондон ашказан не болот экен, бузулат экен, анан көбүнчө толбой да калышы мүмкүн экен. Баягы пикир ачка да. А эгерде аталык тарбияны берген, жанында апасы болот, өзү кээде. Кээ бир энелер бар, 10 атанын ишин өзү кылып коет. Балам сен токпейил болушуң керек. Балам сен мындай болушуң керек деп. Тайкелерине кошогот, тияка кошогот, бияка кошогот. Ошого далил катары Хасан Басри рахматуллахи алейхи. Бүт сахабалардын илимин жыйнап алган. Анын тарбиясы ким болгон? Умму Салама энебиз болгон. Умму Салама энебизди баягы мурунку сабактарыбызда айтканбыз. Карып калган кемпир болсо дагы Алланын ырайым менен картайып калган кемпирдин көкүрөгүнө сүт толуп. Жана Хасан Басри рахматуллахи алейхи эмизген. Ошон үчүн Хасан Басри рахматуллахи сөз сүйлөп атканда, эгер анын кебетесин карабасаңыз, сүйлөө усулубу, сүйлөө методикасы, жеткирүү методикасы, иш алып баруусу пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга окшош болгон. Ушунчалык окшош болот. Себеби Умму Салама энебиз пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын аялы болгон, жубайы болгон. Баары өтөт экен кан аркылуу. Ошон үчүн балам кусак ачпа, сен эмизип койчу деп ар кимге эмизе берген эмес экен мурун илгери. Карап, такыбалыгын карап, жүрүш турушун карап, анан эмизип кайра балага да кызга да дайындап коет экен. Тетиги сенин сүт энең болот. Сыйлап жүр, энең болот, сен апаң болот, айтып кош керек экен. Көрүңөң эмизип койгон, рахмат, жакшы болот, мен келгенче той кылып карап турганга рахмат деп кала бербеш керек экен. Рахматты да айтышыбыз керек. Ошол эле учурда анын энеси экенин мээбизге түйүп, жана балдарыбызга, эмген балдарыбызга айтып коюшубуз керек экен. Тетиги баланчанын аялы, же болсо жеңеңер, же таяжеңер, же не болсо дагы, ошол баланча деген аял сенин сүт энең болот деп айтып коюш керек экен. Ошондо анан эртеңки күнү сый урмат менен каралат экен дагы, анан анын мүнөзү өтөт экен. Мына караңыздар. Ошондой талим тарбияны алгандан кийин эне аркылуу болот. Мына эми караңыздар. Ошентип Абдурахман ибн Ауф Hayya bina ya amiral mu'minin fa innal barda shadidun. Эми жүрү падыша Hazreti Umar кетелем болду, күн түн суук болуп кетти. Десе фaqala lahu Umar ibn Khattab
Wallahi la ughadiru makani hada hatta arahum yadhakun kama ataytuhum wa hum yakun. Men Құдайға ант берем, балдар ыйлап атканда мен келдим эле. Ушул жерге. Мен эми ушул жерден балдар күлүп атканын көрмөйүнчө мен кетпейм дептир да. Ошон үчүн мен курсагын тойгузсун, анан карайын деген экен. Жанагы шашып-бушуп курсак ачка ыйлап отурган балдар шашып-бушуп тамак жегендерин көрүп бир рахат алат. Анан курсактары тойгондон жана ойноп күлүп, ва шаби алатфал ва дахику сумма наму. Кийин күлүп жайнап курсактары тоюп, уктагандан кийин анан Азирет Умар радияллаху көңүлү тынч алып алып, кайра кетти. Өзүнүн хан сарайына кетти. Мынакей падышалар ушундай болгон экен. Падышачылыкка үлгү. Фагадара Умар ва Абдурахман маканахума. Ошентип Азирет Умар радияллаху анху менен Абдурахман ибн Ауф радияллаху анху хан сарайга кетишет. Ошондо Абдурахман ибн Ауф айтат: "Эртеси Азирети Умар радияллаху анху момундарга таңкы намазга келди" дейт. Мечитке багымдат намазына келди. Жамаатка. Келип Абдурахман Ауф айтат: "Багымдат намазына мен уюдум Азирет Умардын артынан" дейт. Ал ушундай кыраат кылды, берилип, ыйлап окуду. Ичине ушунчалык ойлонуп, жоопкерчиликке тиешелүү аяттар бар. Баягы "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi" деп атпайбы? Ар бириңер башчысыңар, кол астыңардагыга жооп бересиңер. Койчу сыяктуусуңар деген мисал келтирген. Ар бириңер кой кайтарган койчу сыяктуусуңар, кайтарып аткан койлоруңарга койчу жооп бергендей, сиз ар бириңер кол астыңардагы ким бар? Аялдарыбыз бар, бала чакаларыбыз бар, ата-энебиз бар, кээбиз. Ошолорго биз эмне кылат экенбиз? Жооп берет экенбиз. 80-ге 90-га чыккан карып калган ата-энебизди жакшылап кызмат кылып карабай койсок, ага да жооп беребиз. Кудайдын метине арзысын жана кошунабыз кокус ата-энеси өтүп кетсе, балдары кичинекей калып калган болсо, жетим болуп. Аларга да биз эмне кылабыз? Жооп беришибиз керек экен. Аталык, кошуналык милдеттерди аткарышыбыз керек экен. Мына ошонун баарына тиешелүү жоопкерчиликке тиешелүү аяттарды окуп, Азирет Умар радияллаху анху аябай ыйлады дейт. Ошентип анан Азирет Умар радияллаху анху хан сарайга келет, баягы жетимде ненеси дагы келет. Анан Азирет Умар радияллаху анхунун маңдайында Азирети Али, Азирети Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху карап алып, экөө сүйлөшүп аткан болот. "Я амирал муъминин, эй момундардын башчысы, о момундардын башчысы, мындай кылбайлы, эй момундардын амири, митпейлиби, тигитпейлиби, о мусулмандардын падышасы, антпейли, митпейли" деп аткан сөздөрдү жанагы аял ууп калат дагы, колунда бирдемке карма болгон экен. Бирдеке алып берет деп барган да башчысы таштык. Ошонусу колунан түшүп кетет баягы, коркуп кетип. Эмнеге? Анткени баягы Азирети түндөсү тамак берген киши көрсө Умар турбайбы деген экен да. Жанагы аял. Себеби түндөсү иши болбоду беле. Умар ал биз менен иши жок ал. Өзүнүн падышачылыгы менен эле хан сарайында эле жатат. Эгерде жоопкерчилик болгондо бизди кыдырып карайт эле. Ал карай албайт ал бизди. Бизден башка да иши көп деп жайлап койбоду беле. Андан кийин экинчи жайлаганы Кудайга ант берем, жанагы Азирет Умардын падышачылыгына караганда сенин адамгерчилигиң жооптураак жана жакшыраак болуп кетти деп айтып койбоду беле. Ошондон уялып, коркуп кетип, эми мунун бетин кантип карайм деп баштыгы колунан түшүп кетиптир да. Дегенде анан баягы Азирет Умардын карабайсызбы? Ошол мен болчумун дебестен эмне дейт? Коркпо дейт. "Ла баса алейки я аматаллах." Эчтеке болбойт, келе бер дейт, чочулаба дейт. "Атадирина лимада даутуки." Эмнеге мен сени чакырдым билесиңби дейт. Дегенде "Ли аштария минки", карабайсызбы? "Мазламатак аллати заламтуки ияха." Мен сени чакырганын себеби кечеги түнгө чейинки күндөрүңдөгү ачка өттүң да дейт. Эптеп септеп. Ошол азап тарткан күндөрүңдү, запкы тарткан күндөрүңдү мен сатып алайын деп чакырдым сени дейт. Сүйлөгөнүн карасаңыз. Келем баягы сураган акчаң берейин дебестен, буга чейин канчалаган кыйынчылык күндөрүң өттү, зулум тартыпсың, азап тартыпсың, запкы жепсиң. Ошо жеген запкыларыңды, кыйынчылыктарыңды, өткөргөн күндөрүңдү мен сатып алайын деп чакырдым сенден. Мындайчылыкка ыраазы бол деген сөз да. Деп туруп анан Азирети Умар радияллаху менен Умар радияллаху отурган. Азирети Али, Азирети Ибн Мас'уд радияллаху анхуга сөз кылып айтат, киргиле дагы мамлекеттик казынадан, Байтул мал деп атат го, мамлекеттик казынадан.
Муновун азык-түлүгүн, тамак-ашын бардыгын 600 дирхамга өлчөп берип койгула дейт. Канча акча кетет? 600 дирхам буга жетет дейт. Бир топ жашап алат да. Ошентип анан алат дагы жазып берет. Жазып туруп айтат, ушул мен өлгөндөн кийин ушул келишим кагазымды менин жаныма коюп койгула дейт. Себеби кыямат күндө жүзүм жарыгыраак болсун дейт. Бул жоопке буга мен жооп берем дейт. Карабайсың? Султан Сулайман да ошондой болгон экен. Бүт кандай чечим сөз сүйлөсө дагы мен деген аалымдардын баарын жыйнап алып, мунунун жазасы кандай болот, мунунун өкүмү кандай болот сурап туруп эле алган фатваларын сандыкка эле катып кое берет экен дагы. Өлөрүндө мүрзөмө ушу менен кошо койгула деген да сөз бар экен да. Анан падышалар айтат экен, жаназа куба болот өтүп кеткенден кийин. Окуйлу мүрзөгө кошуп койбойбуз дегенде анан алымдар айтат да, ой мүрзөгө кепин эле кирет, башка эчтеке кирбеш керек дегенде. Анда бу жерде бир сыр бар дейт. Султан Сулайман кантип эле билбей калсын, билет ал. Сандыкты ачалы дейт. Сандыкты ачса эле Эшмат, Ташмат деген бүт аалымдардын фатвалары экен. Ушул фатвага таянып мен өкүм чыгардым, я Алла, сенин алдында мен жүзүм жарык деген экен да. Жоопкерчиликти ушул аалымдардан сурап аласың деп. Мына ошон үчүн Осман халифаты 7,5 кылым доор сүрүптүр. Акты ак, караны кара деп кеткен үчүн. Мисалы Абу Сауд Афанди деген аалымдар болгон, өтө күчтүү аалымдар болгон. Мустафа Сабри деген да акыркы Осман халифатынын падышачылыгында турган. Ушу да күчтүү аалым болгон. Ушунчалык окшоштуруп айтат, сүрөттөп. Эгерде Осман халифаты дагы 10 жыл кулабай турганда, азыркы биздин бишкектик туугандар чекеден 10-нун 7-8 орусча сүйлөп атпайбы? Тим эле булбулдай сайрап. Ошол 7-8-и 9-у арабча сүйлөп калмак деп турду. Бардыгы чекеден арабча сүйлөп калмак. Ушунчалык илимди терең билип калмак деген экен. Себеби билесиздер, бул жагынан орустар, тиягынан англичандар, тиягынан араб туугандар жана бузукуларга кирип, үчөө үч жагынан согуп туруп алган. Ошондон анан талкалаган. Чалаккелеге биздин ата-бабалар ажылыкка барып атып, кой ушу туугандарды сактап калалы, сокку дарбаза уруп атат деп туруп, барып Чалаккелени аман калышына себеп болгон. Кимдер? Биздин ата-бабалар. Биздин ата-бабалар. Ажылыкка барып кайтып барган, кой эми. Бир элбиз, бир журтпуз деп. Мына ошондой элбиз биз. Ат үстүндө ойногон. Ушак үстүндө ойногон эмес биздин ата-бабалар. Эркек болгон. Бүгүн азыр ушак жазмай мода болуп кетпеди. Ошо дайыма айтып атабыз үчүн арылалы деген мааниде. Эркек кишиге жарашпайт экен. Ушакташып ар ким менен шыбашып турган. Андан көрө эмгек кылыш керек экен. Ошондуктан аял кишини дагы сактоонун жолун билбейсиң деп биздин улуу инсан аталарыбыз айтып өткөн экен. Сактоонун жолу деген сөз адалдан ырызкы таап келип, эркек жоопкерчилигин өзүнүн мойнуна тагатқарса, аял кишилер күйөөсүнүн макулсуз, уруксатсыз эч жака бир жака баспаса, балдарыбызды балдардай, кыздарыбызды кыздардай кылып өстүргөн болсо, Кудай буйрса элибизде, жерибизде токчулук, молчулук жана өнүгүү, өсүү гана болот экен. Убакыт бүтүп калганына байланыштуу. Амин. Алла Таала бардыгыбызды аманатка бекемдерден кылсын. Керек болсо кумурскалардын уясында дагы кыянат кылбай турган, жоопкерчилик менен карай турган инсандардан кылсын. Биздин эл ушундай эл, тасаввуф, суфизм каты өнүккөндүктөн чай ичүү маданиятында дагы бутун эмес, мурдун ичин кармабастан, колун жууганда эч нерсени кармабастан тазалык менен тамак жеген элбиз. Ошондой сүйлөгөн сөзүбүз дагы, жеген тамак ашыбыз да таза болгондой, ойлонгон оюбуз да таза ойлордон болуп, мамлекетибизди Кудай Таалам дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдүн эң алдыңкы өлкөлөрдөн кылсын. Жана ислам дини менен кантип жашаш керек, аны да үлгү жагынан көрсөткөн элдерден бололу, элибизден, жерибизден аалымдар, каарылар, эл баккан, журт бакканда чыккан болсун. Валхамдулиллахи роббил аламин. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.